Мыйзамдуулук жол менен барабыз. Провокация кылбайбыз. Стабилдүүлүк керек. Бул элдик толкундоо өткөн жылы мыйзамсыздыктар менен коштолгон парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин тутанды. 10 жыл бою аралаш башкарууда жашаган өлкө туңгуюкка кептелип, соңунда конституция менен негизделип калган жоопкерчиликсиз бийликти кетирүүгө чейин жетти. Мына ошол октябрь окуяларындагы баш аламан кырдаалда президент Садыр Жапаровдун жоопкерчилик алганына 1 жыл болду. Артта калган мезгил өлкө үчүн чоң сыноолордун жана бурулуштун жылы болду. Качамна кан төгүлдү, бир балабыз өтүп кетти, Үмүтбек. Ак үй талкаланды, өрттөлдү, башаламанттар болду, уламлан бийликти басып алышты, кээ бирөө барып жөн эле отуруп алышты 3 күн болобу, 4 күн болобу. Ушундай аябагандай парламент дайыны жок жоголуп кетти, туурабы? Ушундай кыйын өкмөт болсо тарап кетти. Мына ушундай кыйын учурда Садыр Жапаров менен башка лидерлер баары аракет кылышып, мына ушу бийликти стабилдүүлүккө алып келди. Мурдагы жашоосуна алып келди, тынч. 1 жылдык мезгил Кыргызстан үчүн чоң сыноолордун жылы болду. Январь, апрель жана июль айларында шайлоо өтүп, кыргызстандыктар саясий коррупцияга жол ачкан партиялык системага каршы чыгышты. Президент бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алып, өлкө кайрадан президенттик башкарууга кайтты. Коомчулук бийлик алмашкан 1 жыл ичиндеги өзгөрүүлөргө кандай баа берүүдө? Bir жылда эле өзгөртүп бериш кыйын. Менимче ушундай эле кетсе жакшы эле болот го дейм. Көрүп атасыңар, мына жакында жогорку кеңеш ажайыпты. Жогорку кеңеш дагы элдерди шайлай турган болду. Мурда партиянын лидери эле чечип койчу, ким депутат болот, эмне болот. Bir adamga kıyım uğradı bu elin demekler. Yaşı kızıma batkende ondat koydu bana bari yok, bana jakılıp dedim, üyleri salıp. Korrupsiyanın altında düşüp atar. Köp işlerde atkarıp atar. Prokuratura, milisiyaga bara albayt elek mana kartаңдар себеп барсаң адам ордуга кирбей түртүп эле чыгарып коет эле булар. Азыр эми мына бийлик келгенден бери кайрадан ошолор каралып атат. Мен азыр ишениктүү турамын. Эми Кудай кааласа бизге окшогондун арз арманын деле уга турган өкмөт келген окшойт деп. Bir жерге барсак, bir кагазды биз пулсуз ала албайт элек, мына кагаз бекер алып келатам азыр. Ошого чоң рахмат, биз абдан ыраазыбыз азыркы президентке. Пенсияларды көбөйтүп атат, Аллага шүгүр. Жетим жесирлердин акчасын көбөйтүп атат, группадагылардыкын көбөйтүп атат. Ошолам жакшы иш деп ойлойм. Октябрь окуяларынан берки 1 жылда Кыргызстанда баш мыйзам да өзгөрдү. Буга байланыштуу өлкөдө калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган жаңы мыйзамдар кабыл алынды. Айрымдары шайкеш келтирүү максатында оңдолуп жатат. Кыргызстандыктарды алдыда дагы парламенттик шайлоо күтүп турат. Ага карай президенти октябрь окуяларына карата кайрылуусунда жарга такаган ыплас шайлоолордун түпкү маңызына токтолгон. Айтымында 2010 жылы кабыл алынган конституция саясий коррупцияга жол ачып, натыйжада партия лидерлери тизмени кызылдай эле акчага соодалап, шайлоодо добуштарды сатып алуу күчөгөн. Ал парламентте иллюстрация кылуу элдин тандоосунда экенин айтып келе жатат. Ошол себептүү бул жолкусунда кандай депутаттардын келиши да элге көз каранды. Ошол мурунку учурда бир системаны алганыбыздагы баягы партиянын лидерлери акча кылып эле эсептеп отурушкан. Мени кечирип коюшсун. Ошонун ичинде биз кызмат кылып, биз деле элдин арасында голосовать эткиле деп организовать этип аттык. Бирок ошо кишилер башкарып, ошо кишилер акча кылып атты да. Мына бул система жоюлуп баратат. Мына азыр мен уверенный айта алам. Мына Жапаров өзү выступать этип айтты. Чимкириктер ким болот? Өзүңөр болосуңар, кимге голосовать этсеңер. Бул жерде бир акча бере албайт. 54 партияны 54 адамды ар бир немеден партиясын тандап туруп, бирден койгон төлкү шайлоочуга возлагается орусча айтканда. Президент Садыр Жапаров кайрылуусунда айткан дагы бир маселе жоопкерчилик. Буга чейин эл алдындагы жоопкерчиликти бир дагы бийлик бутага алгысы келген эмес. Анын айынан өлкөдө коррупция күчөп, элдин жашоосу жана экономикалык жагдай начарлай берген. Мына ушундай жагдай баш мыйзамды өзгөртүп, башкаруу системасын жаңылоого түрткү берди. Мурда кандай эле президент чексиз бийликке ээ болуп, бирок эч нерсеге жооп берчү эмес да. Мына азыр президент бардыгын өзү колуна алды. Аны дагы баягы критикалап, бар бийликтин баарына алсын, иштесин, жооп берсин ошолго. Абдан туура болду мунусу. Анан мына жогорку кеңешти шайлоо боюнча дагы конституция өзгөрдү киргизди. Муну дагы биз колдоп атабыз. Туура нагыз ошо элге журтка кызмат кылган
Малдар кыздар барса, мен ойлойм мамлекеттин бир алга жылышына, элдин жыргал турмушуна алып барганга шарт өбөлгө түзүлүп калат эле да. Акыркы учурдагы көп талкууга алынган Кумтөр кенинин айланасындагы жагдай болууда. Жаңы бийлик Кумтөргө бир топ мыйзамсыздыктар үчүн миллиардтаган сом доо коюп, коркпостон кылмыш ишин козгоду. Мурдагы жетекчилер жана өлкөнү башкаргандар чет элдик инвесторлордун кызыкчылыгын коргоп, өлкөнүн тагдыры жана кызыкчылыгы унутта калган. Кумтөр алтын кенин Кыргызстан өз алдынча башкара албайт, ири кендеги жумуш үзгүлтүккө учурайт деген кептер жаңылыштык катары айтылганы ачыкталып жатат. Эң негизгиси Кумтөрдүн казынага ири суммадагы киреше түшө баштаганы айтылат. 21 жылда Кумтөрдөн биз 84 миллион доллар пайда табапбыз. 21 жылда. Ал эми июнь 2 айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат. Мына Кыргызстандын акчасын талап тоноп эле жеп атышкан. Биз алардын коррупциондук схемаларын толук алып чыктык. Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Жапаров бийликке келген маалда эл арасында айлык акы, жөлөк пул төлөнбөй калат деген кооптонуулар болгон. Атүгүл өлкөнүн келечегинен күмөн санап, туруктуулуктан үмүт үзгөндөр да чыккан. Бирок азыр алардын баары артта калып, Кыргызстан тарыхта жаңы барактарын ачып жаткан маалы. Азыр эл үчүн эң башкы маселе өлкөдөгү туруктуулук маанилүү болууда. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, жумалык үчүн.